Анан могул жерде суроолор келген болсо, биринчи суроолорго жооп берелик. Анан кийин калганы силерден келген суроолорго жооп бересиз. Муну жака жазгандар бир аз тартип менен болгону жакшы болот, а? Ассаламу алейкум. Биринчи суроо: адам өткөндөн кийин кабырда кандай суроолор берилет дейт. Эми ушул суроолорду берерден мурда өзүңүз эле кичине китеп окуп койсоңуз болот, а? Бардыгыбыз эле билебиз да. Кабырда үч нерсе суранат, да? Эмне? Жаратканың ким, диниң эмне, пайгамбарың эмне. Бол, бисмилла. Ошону жооп берсек, кутулабыз. Мар роббук дегенде Рабби Аллах деш керек. Динук, дини ислам. Эми ушуну бардык эле адамдар угуп жүрөт го, кабырда барганда эле жооп берет. Бул суроо өтө эле жеңил экен. Анда жөн эле жүрө бербейликпи? Жөн эле жооп беребиз да муну, туурабы? Десе, ким бул дүйнөдө ушул үч нерсе менен жашаган болсо, анан кабырда жооп бере алат экен. Ал жака барганда эгер бул үч нерсе менен жашабасаң, анда эмне болот экен? Мен уктум эле бирөө ушундай деп атканын деп жооп бере албай калып калат экен. Кабырдан кийинки махшар майданына чейинки убакыттар, андан кийинки бейиштик тозоктукка чейин эмнелер болот? Кабырда суроо жооп болуп суралгандан кийин, ошол жерден өткөндөн кийин, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Ал-кабру аввалу манзил мин маназилил ахира." Кабыр ошол акыреттеги биринчи үйлөрдөн болгон үй. Эгерде бейишке бара турган болсо, ошол бейиштин бир бакчасы болот. Эгерде тозокко бара турган инсан болсо, хуфратун мин хуфарил нар. Тозоктун чукурларынан болгон бир чукур болот дейт. Эми ушул жерде имандуу жүргөн, ислам менен жашаган, дин менен жашаган инсандар суроо болгондон кийин мындай бир бурчтан терезе ачылат экен, өзү бара турган орун көрүлөт экен, ошол карап тура берет экен. Күнөөкөрлөргө аларга да каяка бара турган жери көрүнөт экен. Болду ушул кыяматка чейин ушул жерде алар азапталынганы азапталынып, рахат алганы рахаттанып турат. Экинчи суроо: аалымдардын даражалары, олиялар жана Аллах назар заттар кимдер? Аалымдардын даражасы дегенде тасаввуф көз караштан эмес, илимий көз караштан караш керек, Илимий көз караштан караганда аалымдардын даражасы биринчи муштахид мутлактар, анан муштахид фил мазхаб, анан муштахид фил мас'ала, анан жана башкалар. Ал эми олиялар бул аалымдардын катарына кирбейт, булар таквалардын катарына кирет. Аалым дегенде илимдүү адамдар айтылат да, олияда таква инсандар айтылат, Аллахка жакын инсандар айтылат. Бирок Абу Ханифадан да ушундай айтылган сөз бар, аалымдардын бардыгы аулия деген дагы бар. Ал эми олиялар булар зикир менен ибадаттарын Аллах Таала көрүп турат дегенде ибадат кылгандар, ушулар олиялар. Аллах назар заттар кимдер? Аллах Тааланын назары түшкөн ар ким болушу мүмкүн. Илим талап кылгандарга Аллахтын назары түшөт. Мына сиздердин илим мажлисинде отургандар Аллахтын назары түшөт. Жанагы илим мечитке жүрөгү байланган, эми көп ондай назар түшкөндөр. Падыша, муфти, ошолор бардыгы. Жөндөн-жөн адам падыша, жөндөн-жөн адам муфти болбойт, Алардын белгилери жана сиз билген ушул күндө жашап жаткан олиялар барбы дейт. Эми азыркы мезгилде олияларды биз ушу олия деп этикад кылабыз. Манзилдеги шейх, ошолор олиялар. Бу жерде Алмаз деген шейх бар, олия ошолор, Сираждын дамыларын айтканы, азыр ооруп атат, Аллахым шифа берсин, Чуагажы олия деген, Чуагажы олия болгон, ушундай олиялар. Молла Сабыр дамына олия болгон, Молландарды дамына ушундай эле олиялар бар азыр деле. Бирок биз сыртынан карап, ичин Аллах Таала билет, Үчүнчү суроо: илим аркылуу Аллахка жакынdoonун жолдорун айтып бересизби? Аллах Тааладан эң көп корккондар бул аалымдар, уламалар. Демек, илим алса, Аллах Таалага жакын болот иншалла. Төртүнчү суроо: жаштарга такубалыктын сырларын айтып бериңизчи дейт. Илим алыш керек, ибадат менен болуш керек, жакшы салих инсандар менен бирге жүрө турган болсо таква болот, Жаман достор кошулса, Аллах Таала бузат, такубалыктан кайтат. Себеби жаштар көбүнчө кызыгандуу болот, үйлөнө элек болсо азгырыктар көп болот, ошого таква намаз менен, илим менен, анан жакшы инсандар менен, мечит менен байланса, Аллахым аларды көптөгөн балелерден сактайт иншалла. Ассаламу алейкум уста, суроому адепке терс болсо кечирим сурайм, бирок оюңузга муктажбыз.
истимнадан, кумар кандыруудан кантип сактана алабыз? Ороза карма менен да токтото албадык дейт. Үйлөнүш керек. Үйлөнүш керек. Карыз алып болсо да үйлөнүш керек, андан башка жолу жок. Карыз алып үйлөнүш керек, анан мээни тазалаш керек. Ошо мээде проблема бар. Мээде проблема бар. Фикирди тазалаш керек, анан ушу зикир, Куран, таквалык, Кудайдан коркууга кайтыш керек да үйлөнүш керек. Башка жолун билбейм. Ассаламу алейкум устаз, биз өлгөндөн кийин рухтар ааламында тааныштарды жолуктурабызбы? Билбейм, аяка барбадым менчи. Билбейбиз, чындыгында билбейбиз. Ушу мисалы үчүн рухтар ааламы бар дейт, кандай экенин билбейбиз таксырым, чын айтайын. Чоак ажы айткан го, бейишке бар, ким көрүп келген десе, мен бейишке бара турган жолду айтам, барып өзүң көрүп аласың деген мен ушу. Ассаламу алейкум, намазым калып, иманым слабый болуп атат. Имам кандай кылсам болот, намазы калтырбай окуганга? Илим алмайынча намаз кала берет ушул биз. Илим алыш керек, илим менен ибадат кылсаңыз намазыңызга бекем болосуз. Анан жөн эле элдер намаз окуп атат экен, 3 күн даватка чыгып келип намаз окусаңыз, бир жумада батарейка түгөнгөндөн кийин калып кете берет, Ошого киши илим алыш керек. Илим алуу жолдору ар кандай. Университетке барып илим алыңыз, же мындай мажилистерге келиңиз, интернеттен алыңыз. Интернеттен дегенде дагы ошол илимине кепилдик болгон аалымдардан, Максат ажыга окшогон, Калыс Тамлага окшогон, Чубак ажыга окшогон илимине кепилдик болгон инсандардан алсаңыз, бул ошол да илим иншалла. Экинчи суроо. Дос балдарым кара куура чейип кээде ичип коюшат. Кандай кылсам болот? Насаат кылыш керек, эскертиш керек, жакшылыкка чакырыш керек, Кудайды таанытыш керек, илим мажилистерине алып келиш керек. Чоң жанагындай көп да эми жакшы жерлер. Ошондой жерге барып, адамдар менен аралашса, жакшы адамдар менен кайтат эми. Ол кара куурайдан кутулуунун жолу барбы жокпу? Жок, кара куурай мына жеңилирээк болсо керек. Биз сайынгандар аяка барат, Жок, кара куурай менен аяка бара турган болуп калышкан базар. Дүңк деп коебу? Ассаламу алейкум, менин досум акчаны арам жол менен табат. Бармен дейт. Барменди куюп берет экен да, Кудайым сактасын. Мен кээде ал досума карызга акча алып калам. Ошол иштеткен акча мага арам. Жок, сизге арам эмес. Колдон колго өткөндөн өкүм өтөт, Сиз билбейсиз да. Ким кандай карыз сурайсыз, карызыңызды ала бересиз. Бирок арак маселесинде этият болуш керек, Жалаң гана арак сатылган жерден айлык ала турган болсо, андан албаш керек. Себеби арактын маселесин айтканбыз, арак мусулман менен мусулмандын ортосунда соода жүрбөйт. Демек бирөөнүн акчасын алып бияка берилген болуп калат. Ушул нерседен кичине сакташ керек. Анан отуруп тамак ичкенде ал досум төлөп калса, ал тамак мага арамбы? Адал, бисмилла. Ага өзүнө арам, Сизге адал эле. Жеп аткан тамагыңызга карайсыз. Анын баасына эмес, Аны төлөп аткан адамга эмес. Болсо бизде эле көп адамдар чайга чакыртат. Ал акчасын кандай чай каяктан билебиз? Эмне дедиңиз? Айтабыз, мына акчаны каяктан алгансың? Адал барамы? Башыңа бир чай менен сен конок кылбай кууп чыксын, Ачка каласың. Демек эмне кылабыз? Биз жакшы күмөн кылабыз, мусулманбы, бисмилла жей беребиз. Жеп аткан тамагыбыз адалбы? Болду. Эми калганын Кудай уру кыйын да. Андай болот турган базарга барганда деле эч нерсе сатып ала албайсың да. Бирөө арам кредит алып, акча алып туруп, сага un сатып, үйгө алып нан жесең өлдүң го, эмне болот? Демек, биз алып аткан нерсебиз адалбы? Болду. Анда капырлардан порошок сатып алсаң эмне болду? Же болбосо суу сатып алсаң, алар точно арамдан ал. Демек, ал маселе биз сатып алып аткан нерсең адал болсо, болду. Нар жагына ал өзү жооп берет иншалла. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, Аллах сизден разы болсун. Аллах баарыбыздан разы болсун. Менин суроом, Алхамдулиллах, өзүм намаз окуйм дейт. Машалла. Кээде байкелер тамеки насвайга жумшашат дейт. Мен сиздин өмүрүңүзгө зулум кылган болом деп барбай коем. Ушул кылганым туура, туп-туура. Кечир мени деңиз. Бирок бир маселеде гана атаңыз неме боло турган болсо, жаман көргөн абалда макул делинет. Атаңыз бир жака буйруп атсачы,
Бирок андан башкасына кечир дейсиз, мени мындай жаман нерсе кылба, мен кармабайм деп коюңуз. Ассаламу алейкум дамулла. Үйлөнгөнүмө 1 жыл болду. Уулду болдум, машаалла. Ишим жакшы эле баратып карыз болуп калдым. Барыбыз эле карызбыз, карыз жок адам барбы? Барыбыз эле карызбыз. Карыз барыбыз эле болуп атабыз. Карыз жок адам жок. Аргасыздан кредит алып, ал акчаны сразу карызга бердим деп. Анда болбойт, арам. Карызга алган, карыз болгонуңуз макул, бирок кредит алганыңыз арам. Арам аралашып калды деп. Аралашат анан арам, кредит албасаңыз арам. Тоба кыласыз. Экинчи жолуга кайтпайм дейсиз дагы, кайра кредитке кайтпайсыз. Кредит бул Аллахтын жана пайгамбары согуш ачкан жол. Bundan hiç kaçan adam olmaydı. Murabaha kredit emez aytıp koyun. Adamların bari murabaha kredit Kudaydan korkmayısın mı dedi meni biröç. Sen Kudaydan kork, elim al, anan keyin söyle. Bilbeysin mi? Bizde İbn Teymiye jana İbn al-Qayyim'nin sözleri, kitapları etibarga alınabı, alardın sözü kitapları takır alınbayı. Emi Şeyh İbn Teymiye, Şeyh İbn Qayyim'dar çoğun alımdar. Alımdığı anın kadırın düşürgöndüğünde emez. Bolgonu bizge tuğra emez. Şam bolduğuca. Bizge Ahl-i Sünnet vel Cemaat'nın erejelerin bizge aytıp berbe başkalar arlaşıp ketişip korkunç bolgonduğu için bunların kitaplarından saklanabız. Birok biz okuy berебиз. Biz bilebиз kaysi жерinin тура кетет, kaysi jeri тура эмес кетет. Ошого ал адамдардын китептери 100% тура эмес деген тура эмес. Тура жерлери бар, пайдалана турган жерлери бар, пайдаланбай турган жери бар. Аны жалпы адамдардан биз окуайлы кой. Себеби сен ажыратып билбейсиң дейбиз. Алымдар, устаздар, талип илимдер алар пайдаланат. Мисалы үчүн мага бирөө суроо берди да, сиз китептериңиз көп экен, этият кылыңыз, кээде ушул китептер экстремисттик китеп болуп калса, жоопко тартылып каласыз деп. Ошону айтайын мен. Ооба, менин китебим бар. Сатып алганмын. Үйүмдө турат, жарымы Талгат деген акебиздин үйүндө турат. Эртең үйүбүз бүтүп калса, үйгө барып коебуз. İçinde любой kitap var. Аны эмнеге алганбыз? Эксперт катары алганбыз. Bir жамааттын же bir адамдардын туура эмес экендигин билиш үчүн анын китеби сенде болуш керек. Түкүнчү айтты, паланча айтты деп айтпайсың. Бизге уят болот ал. Демек, ошолордун китептерин алып, өзлөрүнүн китептеринен окуп туруп, өзлөрүнүн китептеринен катасын чыгарып беребиз. Шиянын китебинде калабыз. Хизбуттун китебинде калабыз. Себеби биз ошолорду окуп, анын катасын таап, ага баяндап беребиз. Кээде биз айтпашыбыз мүмкүн, кээде бирөөлөр келет биз менен талашканы, келип турушат бизге. Сен минтип атасыңар таксырым, Кудайдан коркуң, тозокко кетип атасыз десе, биз ага бейиштин жолун көргөзөбүз. Сен тозокто мен бейиш биякта таксырым, бияка кел. Анан жок, силер адашкансыңар, силер экстремисттиңер, силер адашкансыңар десең, маселе чечилбейт. Өзлөрүнүн китебинен, өзлөрүнүн айткан сөзүнөн, карманып аткан маселесинен ката экендигин айтып беребиз. Ошого İbn Qayyim'nin kitapları, İbn Teymiye'nin kitapları, Muhammed bin Abdülvahhab'ın kitapları bizde var. Аны okuyubuz biz. Okup görgözüp berебиз. Анда ошондо гана биздин аларга айткан далилибиздин күчтүүлүгү ошондо болот. Алар бизге дайыма биздин китептерин айта албайт. Өзлөрүнүн алымдары айтканды бизге айтып, силер мындайсыңар. Жок, биздин китептеринен чыгарып бер. Чыгара албайт, окуй албайт, биздин түшүнбөйт да биздин китептерди. Ошондо Аллах бардык жерде деп жүрөсүңөр, силер адашкансыңар. Кайда айтып Жок. Ошо өзлөрүнүн устаздарынан угуп калган. Биз бир маселени айтсак, мынау китебиң мынчанчы бетинде, мынау китебиң түкүнчөнчү бетинде деп, бети менен, том менен айтабыз. Ошон үчүн бул китеп бизде болушу керек. Ал эми жалпы адамдар андан сактаныш керек, окубаш керек. Себеби андан адашып кетүү коркунучу бар. Себеби алар айырмалап биле алышпайт. Салам алейкум. Кайнене келиндин мамилеси боюнча кененирээк түшүндүрүп берип кетсеңиз жакшы болот. Көп жолу айттык эми. Кайра эле сүзмөсүн чыгарып эзе бергендин да кереги жок. Болду эми ошол кайнене келинине зулумду кылбасын дедик. Болду, ал деле ошо баласынын аялы, кызыңдай эле болуп калды. Ошондой эле көр. Азыр жакшы мамиле кылып койсоң, эртең каарыйсың, ошол келиндердин колуна түшөсүң. Келиндердин чайына муктаж болосуң, келиндин жуунтканына муктаж болосуң,
Gelindin kiyimini жуудурганга жада калса эртең дааратканага барбай кала турган күнүңдө ошо келиниң алып барат. Балаң каякта жүрөт, темселеп сыртта жүрөт акча таап. Үйдө ким менен каласың? Келиниң менен каласың. Ошон үчүн азыр даярдана бер. Карлыкачы. Жакшы мамиле кыл, жакшы сөзүңдү сүйлө, билбей атса жакшы сөзүң менен үйрөт, тарбияла, бүлө кылып ал деген сөз эмне? Муну келинди берип атам, шуну бүлө кылып алыңыз дегени эми кемчил мен колуман келишинче тарбиясын бердим дейт ата энеси. Эми калганын нар жагына үйрөтүп алып кетесиң. Күйөөсү үйрөтсүн, кайненеси үйрөтсүн. Ошентип үй бүлө кылып алат. 18, 19, 20, 21, 22, 25-теги кыз келсе, алар андан мурда көп нерсени билбейт. Тамак кылышты деле билбегендер болушу мүмкүн. Кийин аны үйрөтүп алыш керек. Sen bilbeyt ekesin dep ayıptı alsan. Oğa bilbesen sen үйрөтүп al emi. Sağa geldi, sen үйrөтүп жакшы сөзүн кылып ал. Эртең карыганда ушул азыр жакшы сүйлөп койсоң, эртең карыганда да сени жакшы карайт. Анан кор болбойсуң. Муктебек Арстамбек деген экебиз бар сол. Бирөө келип сураптыр да, мен аял алайын деп аттым эле, акылдуу, мени сыйлаган, сулуу, мени түшүнө билген, менин ойлорумду айттырбай билген, шундай кыз десе, анда sen 70-tegi ayalды алышың керек деп. Неге? Ошол 70-tegi аял ушул сен айтып аткан сыпаттарга жетип калат, өлөргө жакын калгандачы. Ал 18-19 жаштагы кыз ал билбейт аны. Аны sen чогуу жашап, тарбиялап анан кетесиң. Кайненелер эмне кылыш керек? Кайнаталар, кайнелер. Каран өткөндө айтып жүрүшөт. Анан апасы эмнеге кызгана берет баласын деп. Апалар баласын келинен кызганат экен. Ама айттым, анан сени апа деп жүрүп башка бирөөнү апа деп кетсең анан кызганат да. Ошо апаңдын урматын жайына кое бер да, аялыңды да сыйлай бер. Анан кийин кызганбай калат. Ошол кээбиркилер бар да, эркектер аял алгандан кийин аялдын сөзүн сүйлөп калат. Анан апасы бир аз таарынышы мүмкүн. Ошон үчүн эркектей болуп эненин кадырын өзүнүн ордуна коюш керек. Ayalın kadının özünün orduna koy. Adaletlilik olsa inşallah mesele geçilir de. Assalamu alaikum. Ustaz, köşede köp jarım jılаңaçlar kiyim kiygen eje singdiler köp көрүп жатабыз. Суранч эркектерге айтсаңыз, кызын, аялын, эже, сиңдисин кийип жаткан кийимине маани берип коюшсун дедеми? Oyma ошондой болуп атат. Кээ адамдарга диндин баалуулугу жетпей атат. Кээ ошол СССР мезгилинде тарбияланып калган. Кээ мамлекеттин өнүгүүсүн же башка нерсени ушинтип жылаңачтануу деп билип атат. Эми бул тарбияга барып кайтат. Ар бир инсан, эркек, аял үйүндөгү аялдардын жабышы керек, Assalamu alaikum damla. Жесир аялга кафала алууга списокко кирген болчук дейт. Эми ал турмушка чыккандан кийин кафаладан отказ деп коюш керекпи дейт. Арабтардын фондунан дейт. Эми жесир аялдарга кээде баягы тууган уругу жок, күйөөсү жок боло турган болсо, бага турган, көрө турганы жок болсо, балдары жок болсо, бир азамат ошонун кепилдигин алса бул чоң сооп болот. Себеби аялдарды биз коргулуп сыртта таштабашыбыз керек да. Акчасы бар жигиттер кишине анын квартирасын, жеген ичкендерин кишине көтөрмөлөп койсо, ошол өзү үчүн гана пайда болот. Себеби мен саада ли нафсихи дейт. Ким бирөөгө жардам берген болсо, ал өзүнө өзү жардам бериптир. Анын ошо бергендиги кыяматка жазылып атат. Эки жактан утасында биринчиден сооп го. Ошонун бир адамдын маселесин чечип коюп атасың, экинчиси өзүңдүн кыяматыңды куруп коюп атасың жардам бергендиги үчүн. Аллахым разы болсун. Эми турмушка чыккандан кийин демек аны бирөө бага турган, аны карай турган, анын маселесин чече турган бирөө келиптир. Эми айтып, анын кепилдигинен чыгып кетсеңиз боло берет иншалла. Бул да милдеттүү эмес. Бул не ихсан, жакшылыктын бир белгиси. Assalamu alaikum. Kengешүү пайгамбарлык өзүнчө чечим чыгаруу шайтандык деп коет экен. Түшүндүрүп берсеңиз дейт. Кеңешүү пайгамбарлык өзүнчө чечим чыгаруу шайтандык деп. Жогандай эмес. Болгону кеңешүү, машвара менен маселе чечүү туура же туурага жакыныраак болот. Бирок жеке өзүң чечсең деле, чечсең маселе чечилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде машвара менен маселе чечкен.
кээде өзү да чечим чыгарган. Эгерде баягы машваранын даражасын өтө жогору көтөрүп эле анан кийин жеке маселени чечкендин бардыгын эле шайтандан дей берсек туура эмес болуп калат. Туалет казайын деп атасың, кошуналардын баардыгын чогултуп не деп кеңешип отурасың, өзүң чече бересиң. Сапарга чыккан атасың, адамдардын баарын чогултуп мен сапарга чыкканым, чыгайм чыкпай эле коем, кандай ар бир нерседе кеңешпейсиз. Олуттуу маселелерде гана кеңешесиң, калган кээ бир маселелерде өзүңүз деле чечсеңиз болот. Аллах таалам берекесин берет иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Каза намаздарды кандай окуйбуз дейт. Азыркы намазды кандай окусаңыз ошондой окуйсуз. Багымдаттан пешимге чейин багымдаттын казасын окуйбузбу же пешим асыр шам коптангады окуй берсек болобу? Эми ушул оорураак маселе. Жана макрух убакыттарда да каза окуса болот деп азыр ошону айтып атабыз ошо. Так кичине чечмелей турган маселелер бар. Себеби сага намаз толук, камил, эч бир кемчилиги жок убакытта сага милдеттүү болгон, ошону кемчилдиктүү эмес, таза, тунук, таза убакытта өткөрүп беришиң керек. Макрух убакыт бир аз төмөнүрөөк деген нерсе. Бирок жалпы эреже айтып кое беребиз аны эмне? Багымдаттан кийин күн чыкканга чейин каза намаздарды окусаңыз боло берет. Күн чыкканда токтойсуз. Күн төөгө келгенде дагы намаз окулунбайт, анан күн батып атканда. Асырдан кийин намаз окуш макрух болот, Асыр намазынан кийин, ошон үчүн Ханафи мазхабында асырды кечиктирип окуган жакшы болот. Себеби эртерээк асырга чейин нафил башка намаздарды окусаңыз. Асыр окулдубу, андан кийин нафил башка намаздарды окуш макрух болот. Бирок казага уруксат. Анда күн батканга чейин, күн батканда эмне окубаш керек болот, 8 жылдык казалар дейт. Өткөндө мен тиякта сабак кылдым, казаларды жеңил окуунун эмес. 3-4 рекеттерде Фатиханы окубастан окусам жеңил болот дедик. Ассаламу алейкум устаз. Биз Дордой базарында Кытайдан кроссовки алып келип дүкөндө сатып иштейбиз. Сонун экен. Сүрөттөрүн көрүп кроссовка заказ кылганбыз. Баасы $6000 тегереги дейт. Ал кроссовкаларда чочконун терисинен жасалган жерлери бар экен дейт. Алла. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Абайлаш керек болчу, текшериш керек болчу. Себеби бизде чочконун терисинен жасалынган кийимдерди кийгенден сактанышыбыз керек. Тем более бут кийимде. Себеби бут кийимде бир аз нымдуулук болуп, же бут тердесе баягы өйкөлгөндө байпакты нажас кылат. Бутту нажас кылат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Аны чечип анан намаз окуш керек болот. Кытай бар экен кийим билдик дейт, Кайра Кытайга кайтарып салганга жол жок дейт. Ошол кроссовкилерди эмне кылсак болот? Жартылай сатылып да кеткен дейт. Бул сиз сата бересиз. Чочконун этинен жасалган муну сатпаш керек деген маселе жок. Алып аткандар өзү ыктыярды болсо. Мүмкүн кафырлар келет, мүмкүн араб орустар келет, бирөөлөр теңирчилер келиши мүмкүн, аларга боло берет, Ошолор келсе, мүмкүн алып кете берет, эми сата бересиз. Бирок адамдарга жаман нерсени таркатпаш үчүн мындай нерсени алып келбеш керек. Эми сатылганын сатыш керек, эми айла жок. Ассаламу алейкум. Келиндерге кайын журтка кандай мамиле кылыш керек айтып кетсеңиз дейт. Келиндерге кайын журтка дейт. Келиндерге кайын журтка. Келиндерге кантип мамиле кыласың? Жакшы мамиле кыласың. Кайын журтка өзүң атаңа, энеңе кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле кыласың. Себеби ал сенин дагы атаң болуп эсептелет. Ошон үчүн махрам болуп калат сага. Жакшы мамиле кылыш керек, анан жээрбеш керек. Дагы эмнени айтыш керек дагы? Ата энеңе кандай жардам кылсаң, ошондой жардам кылсаң иншалла кем болбойт. Бир суроого жооп берсеңер, суроону жооп берем, анан намазга турайлы. Мындай жөн адамдардан барып, Süt iyi bir atkanda şurada, bir atkanda şurada kuz çörek var. Эгерде оозунан бала энесинин сүтүн ичип атып, оозунан чыйып кетсе, кийимди нажас кылабы, кылбайбы дейт. Эгерде оозунан эле сүт чыйып кете турган болсо, нажас кылбайт. Себеби сүт нажас эмес. Бирок жутуп ийип туруп, кайра чыга турган болсо нажас кылат. Себеби нажасат орунга барып туруп, кайра чыккан болот. Кабарды дейт, Кол кабарып кеткенде ошол жерде мындай суу топтолуп калат. Ошол суу даратты бузабы, бузбайбы? Ал ошол кандын бузулган нерсеси. Ошол жерде кан бар да. Ошо кан бузулуп туруп, ошондой суу болуп кеткен. Эгерде ал агып чыгып туруп таза жерге ага турган болсо, даратты сындырат,
атамыз бар болчу. Дара алгандан кийин эсте болгон қан чыгып келе турган болсо, сен аны ачып койсоң бузулбайт да барып жарандан. Эгерде дарат алып бүткөндөн кийин бир жер канап кетти. Арчып койсоң дарат сынабы сынбайбы? Эми кээ бир адамдар мындай туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да. Кан чыгып туруп акса десе, демек арчып салсаң дарат сынбайт деген мааниде эмес, а? Акса деген нерсе ошол чыккан кандын көп экендигин сизге айгинелеш үчүн айтып атат. Демек кан чыгып туруп актыбы, демек көп нерсе чыкты, дарат сындырды деген сөз. Эгер чыгып туруп эле катып калса дарат сынбайт. Акса дарат сынат. Эми бир кан колуңуздан чыкты, арчыдыңыз. Дагы арчыдыңыз, аккан жок, арчып атасыз. Эми өзүңүз тагдыр кыласыз. Ушуну мен жөн койсом агат беле же акпайт беле? Эгерде ушу жөн койгонумда арчыбастан агат десе даратыңыз сынат. Аз эле болду десе дарат сынбайт. Мен билгенден эгерде арчылганда арчыла турган болсо уже дарат сынат. Себеби ал жөн койсо акмак. Wa sallallahu ta'ala khayra khalq Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah talam şul bergen ilimderizi berekeli kılgan. Allah'ım katadan özüň asragın, elibizge, jeribizge tınçılık, amançılık bergen. Namaz kandardın katarın köpötkün, elibizge, jeribizge ийгилик берген, исламга риваж, өнүгүү берген, ушул жерде кол көтөргөн баардык инсандардын жакшы ниеттерин Аллахым өзү кабыл кылсын, рахметке.